Кыргыз элим Буйрусам аке, биз Акмет Аманат коомдук фонд мен дайым айтып келем, өлкөбүздө кыйналып, ооруп жаткан инсандар менен сиздердей кайрымдуу, берешен жүрөгү мээримге толгон мекендештердин ортосуна көпүр болуп берели деп ушул эмилге көтөрүлүп чыккан фонд түзүлгөн. Кудайга шүгүрлөр болсун. Канча инсандар ден соолугу чыңап, үйлүү жайлуу болуп атат. Бизге көптөн бери кайрылып келген Замир деген агабыз бар. Кара Суу районуна караштуу Каарман айылынын тургуну болуп, көптөн бери байланышып, медериним жок дегенде келип, мени коомчулукка чыгарып берчи. Балким мага дагы кайтыгер карабаган инсандар бардыр. Мага да жардамын берем деген инсандар бардыр балким деп көптөн бери суранып келген агабыз. Мынакей бир баланын атасы 40 жаштагы боор оорусуна чалдыккан Замир агабыз бүгүнкү күндө больницадан чыгарып коюп, үйүндө төшөктө жатат. Туугандар, кайрымдуу берешен кыргыз элим. Мен дайым айтып келем, келиңиздер. Мынакей буга чейин жардам берген сиздер Мергүл, Милан мына жаныбызда жүрөт. Мына Адыл деген агабыз бар Аравандан. Ушул агаларыбызга кандай жардам берген болсоңуздар, туугандар, мекендештер, ушул Замир агабызга дагы кол сунуп коелу. Мына караңыздарчы, кече эле сиздер бир сомдон колуңуздардан келген жардамды берип отуруп, бүгүнкү күндө сиздердин алдыңыздарда кызматта жүрөт мекендештер, кыйналып жүргөн инсандарга кызмат кылайын деп. Ушул агабыздарга кандай жардам берген болсоңуздар, мен ишенем Замир агага да жардам бересиздер деп. Анткени сиздер кайрымдуу, берешен элсиздер, туугандар. Кудай буйруса, келиңиздер, колуңуздардан келген салымыңыздарга кошуп, бир баланын атасы, бир үй бүлөнүн кожоюну Замир аганын жакшы болуп кетүүсүнө себепчилик кылайлы. Мен ушуга чакырам. Замир ага, бул ооруга чалдыкканыңызга канча болду? Мен 3 ай болуп калды, 3 ай. Өзү 10 жылдан бери эле ооруйм. Мындай билингенине 3 ай болду да ишип кеткен, иштеп ишигенине. Ичиңиз ишип кеткенби, ачыңыз? Ишип кеткенби? Суу толуп ататпы? Билбейм, жерде суу алам дедилер, алдырбадым да. Киндиктен суу алам дедилер. Больницага кайрылдыңызбы? Больницага кайрылсам, Б, С, Д, Дельта, Б менен S'нын вирустарын уктаттык. Дга азырынча дары-дармек жок, дүйнө жүзүндө чыга элек. Сиз ошо боорду алмаштырууга туура келет деп больницадан диета кармап эле үйдө жатып туруңуз. Бооруңузду алмаштырыш керек деп чыгарып койгон, больницада ошондон бери үйдө жатам. Бүгүнкү күндө кайсы жерлерге кайрылдыңыз жардам сурап? Жардам сурап, мен эми ишиге деле кайрылбадым, бир өзүңө сенин номериңди алдым ушу Москвадан. Анан мына өзүмдүн жердештерим кыргызчек ынтымак коом, ушу укаларым, акаларым, досторум, ушулардын күчү менен демиме дем кошулуп, бир жагынан сенин номериңи балдар беришип, ушу Медер деген Сатпай Медер, ушуга кайрылып көр досум, ушуга дегенден бүгүн убакыт чыгып, бүгүн мына силер менен учурашып отурам да. Силерди күтүп бүгүн жолуктум. Силерге рахмат. Ушу мен көрүп атамын. Канчалаган мына өзүбүздүн мекендештерибиз дагы ушул Индияга барып операция болуп келип, мына чырактай болуп, ушулар дагы кызмат кылып жүрөт. Мен дагы сакайып кетсем ушундай болуп, ушулардын кызматында болсом деп ой тилек. Буйруса, сөзсүз жакшы болосуз Замир ага. Мынакей азыр жаныбызда жүргөн Милан, Адыл агабыздай болуп, сиз дагы Кудай насип этсе бир 4 айдан кийин кадимкидей элибизге кызмат кыласыз. Мен ишенем. Биз менен кошо биргеликте сөзсүз кошо жүрүп, өзүңүздөй кыйналган инсандарга сөзсүз салымыңызды кошосуз. Кармап алып. Кыжаат болбоңуз. Кыргыз элим бар. Кыргыз журтум бар. Буйруса, кыргыз элим эч качан сизди таштап койбойт. Кыйналбаңыз. Кыжаат болбоңуз. Мына өзүңүздү айткандай, өзүңүздүн агаларыңыз, инилериңиз, жердештериңиз бар экен, караңызчы. Сизден кыйналып турганда өзүнүн жеке турмушун, жеке жумушун коюп, мына сизге чуркап жүрүшөт. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Буйруса, жакшы болосуз. Канча бир балаңыз барбы? Bir balam var. Ушул балам
36 жашымда таптым да баламы. Ага чейин бала болбой жүрдүм. Бала болбой жүрүшүм баламдын пешенесине жок дегенде ушул ак менен караны айырмалап атылган мезгилге чейин жашасам калганда мен ыраазы элем төңкөм. Кызат болгонго. Мынакей туугандар, урматтуу кыз элим. Өзүңүздөр түшүндүңүздөр окшойт, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Замира агабыздын айткан сөзүн мындай кайрылуусун көргөндө билбейм, кайсы кыргыз кайдыгер карап коюшу мүмкүн. Мындай бир үй бүлөнүн кожоюнун мындай жапжаш наристенин атасына эч бир инсан кайдыгер карабаса керек деп мен ишенем. Анткени азыр Замира агабыз айткандай, балам чоңоюп, бул үй бүлөгө бир аз болсо дагы салым кошо тургандай болуп, үй бүлөнү бага тургандай болуп калганга чейин мен жакшы ушул жашоодо жашасам бекен деп Кудайдан тилеп, сиздерден жардам күтөт туугандар. Келиңиздер. Аллахтын берген ырыскысы менен бөлүшөлү туугандар. Бүгүн биз конок жашоодо жашап атабыз. Бүгүн биз убактылуу сыноо жашоодо жашап атабыз. Бүгүнкүдөй мүмкүнчүлүк бирде болот, бирде болбойт туугандар. Кудайга шүгүр, ар бирибизде мүмкүнчүлүк бар. Биз сүйүнөйлү 12 мүчөбүз түгөл, шартыбыз, мүмкүнчүлүгүбүз бар экен, момундай инсандар сиздердей, биздердей инсандарга муктаж болуп турат. Келиңиздер. Колуңуздардан келген салымды кошуп, агабыздын ден соолугун сактап калуу үчүн бүгүнкү сооптук акцияга элешип калыңыздар туугандар. Кудай буйрса, Замирага сөзсүз жакшы болобуз. Кыргызда жакшы сөздөр бар. Буйрса, сиз бир гана жараткан Аллах Таалам ушул үй бүлөгө, сиздин үйүңүздөргө сыноону берип койду, бирок ошол сыноону сиздердин катарыңыздарга бизге да берип атат. Анткени жакындарына берип атат. Ушул арабызда кыйналып турган инсандарга жардамын көргөзөр бекен, жылуу сөзүн айта алар бекен, мен берген ырыскы менен бөлүшө алар бекен деп жараткан Аллах сиз менен бизге дагы сыноону берип койду туугандар. Бирок бул Замирага бул сыноону берген соң бир гана жараткан Аллах бул сыноодон алып чыгат, сөзсүз. Биз бул жардамды берсек, бербесек дагы туугандар, бир гана Аллах Таалам бул үй бүлөнү, Замираганы бул оор сыноодон алып чыгат Кудай буйрса. Туугандар, биз бул жумушту кылсак, кылбасак дагы бул күндөр өтө берет туугандар. Келиңиздер. Бүгүнкү 5 күндүк өмүрдө мына ушул жумушубуз калат. Сооптук жумуштар жасап калайлы, мен ушуга чакырам. Келиңиздер, адам өмүрүн сактаганы аракет кылып калайлы. Кайдыгер карабайсыздар деп мен ишенемин. Буйрса көптөгөн, мен азыр Сбербанк карта астына жазып койдум, эл сом номерлерин жазып койдум. Эгерде сизге жардам берем деген инсандар кандай кылып кол сунат? Мага жардам берем деп мекендештериме өзүм эл сом номерим бар. 0773 30 79 05 деп. Анан ошол досум бар, Бозжигитов Жыргал деп, ошонун картасын ал, Сбербанк картасы, ошо Россиядан, ошол зарубежден неме болсо, ошол карта аркылуу түшө берет да. Ошол менин өзүм досум Бозжигитов Жыргалбек деп. Замирага негизи биздин фонддо бюджетте акча болгондо мен сизди коомчулук алып чыкпай эле өзүм жардам бермекмин. Рахмат, Алла биздин разы болсун. фонддо бир сом акча жок Замирага. Рахмат, Алла разы болсун. Коомчулукка дайым айтып келем, фонддо бир өкмөт же бир чиновник каржылабайт туугандар. Фонддун бюджетине бир сом акча жок, фонд болгону сиздер менен агаларыбыздын ортосунда көпүрө. Келиңиздер, кайдыгер карабастан кол сунасыздар деп мен ишенем. Замирага бүгүн кичине болсо дагы, бир таблеткаңыз болсо дагы мону салып коесуз. Анан дагы да мен келем, бул менен эле чектелбестен колубуздан келишинче жардам берем иншалла Кудай буйрса. Алла разы болсун силерден балдар. Немеки каалаган максатыңар болсо максатыңарга жеткиле, бала чакаңар менен аман болгула. Ушундай мекендештерибизди, төшөктөрдө жаткан мекендештерибизге ушунчалык соопту кылып атасыңар. Силер бир сооптуксаңар Аллах Тааламан 1000 соопту жазган болсун.